Салам достор, бүгүн биз силер менен бул китептеги Исанын сууга чөмүлдүрүлүшү жөнүндө окуйбуз. Жакан күнөөлөрү үчүн өкүнүп келген адамдарды сууга чөмүлдүрчү. Айрымдар андан "Сен Машаяксыңбы?" деп сурашчу. "Жок, мен Машаяк эмесмин" деп жооп берди Жакан. "Мен Ышая пайгамбар айткандай, теңирге жолду түздөгүлө деп ээн талаада жар салган адамдын үнүмүн. Машаяк менден кийин келет. Мен анын бут кийимин боосун чечүүгө да татыксызмын" деди. Эртеси Жакан кайрадан көптөгөн адамдарды сууга чөмүлдүрүп жаткан. Аңгыча ага Иса өзү келди. Исаны көргөндө Жакан "Дүйнөнүн күнөөсүн өзүнө ала турган Кудайдын козусу мына. Мен силерге ушул тууралуу айтып жаткам" деди. Жакан Исанын күнөөсүз экенин билчү. Ошондуктан ага "Эмне үчүн сен мага келдиң? Мени сен сууга чөмүлдүрүшүң керек эле да" деди. Иса болсо "Ушундай болуш керек, анткени биз Кудай белгилеген нерсенин баарын аткарышыбыз керек" деди. Муну укканда Жакан макул болду. Иса сууга кирип Жакан аны чөмүлдүрдү. Иса суудан чыкканда асман ачылып, ыйык рух көгүчкөн түрүндө анын үстүнө келип түштү. "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үн угулду асмандан. Ал жерде тургандардын баары Исанын Жакан айтып жүрчү адам экенин көрүп түшүнүштү.